Kur'an okuганды билбейбиз, тамгаларды тааныбайбыз, араб тилин билбейбиз деген адамдар бар да. Kur'an okuганды билбегендер үчүн уксаңыз болот Kur'анды. Зикир кылсаңыз болот. Көп жолдору бар. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расул. Ла илаха иллаллах келимесин айтсаңыз болот. Ла илаха иллаллах келимесин, пезилетин көп адам бүгүн билбейт. Раббыбыз Аллах жалгыз, анын шериги жок. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллах тааланын акыркы кулу жана элчиси. Бул келимени кайталоо менен жүрөгүңүзгө биринчиден жан дүйнөңүзгө тынчтык кирет. Ондай тоолорду эс алганыңызда баягы кичине шаардан алыстап чыкканыңызга байланыштуу стресстен башкадан алыс болосуз. Бирок шаардын ичинде дагы стресстен алыс болуп жүрүүнүн жолу. Жаш балдар каерде болсо бактылуу го, шаарда болсун, айылда болсун, кайсы жерде болбосун. Неге десеңиз, анын айта турган, дартын айта турган, проблема болуп калса атасына айтат, кийимикир болуп калса апасына айтат, түшүк маселелерин бүт чечип бере турган бирөөлөрү бар да. Сиздин дагы ошондой көйгөй маселелерди чечип койсо болот. Чече турган зат бар, бул Аллах. Ата энеңизге жаштыгыңызда кандай ишенсеңиз, Аллага да ошондой ишениңиз, ошол учурда бактылуу болосуз. Адам качан бактылуу болот? Күн сайын күн ар нерсени көрсө. Жаш бала ар бир нерсе үчүн сыйкырдай көрүнөт го жаш балага. Ар бир нерсе кызык көрүнөт. Ар бир нерсенин артында келиме бардай сыр көрүнө берет да. Ар бир нерсе жаңы үйрөнүп атканына байланыштуу кызык көрүнөт, бактылуу жашай берет. Чоңдор дагы күн сайын жаңы ачылыштарды кыла берсеңиз, күн сайын бир жерде тура бербей ал жерлерге барып турсаңыз, дүйнө кетсеңиз, бул сизге жаш бала берген мындай дофаминди берет да. Айтайын дегени келиме. Мындай тоолорго келип алып, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Бүгүн интернетте мындай TikTok'ту мындай кылып алып, YouTube'ду мындай кылып аягына жетпейсиң. Анын ордуна 5 мүнөт эс алуу болду, 15 мүнөт эс алуу болду. Келиме айт. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Раббым Аллах, Раббым Аллах де. Кыйынчылык, түшүк маселелер келген учурда Раббым Аллах деген, я Аллах деген. Эч бир жерлерден эшик ачылбастан, бардык эшиктер жабылып, проблемалар сенин башыңа бүт капкараңгы булут каптаган сыяктуу каптап келип калган учурда, я Раббым деген, Аллахым деген, ла илаха иллаллах деген. Түшүк маселелерден чыкпастан, жүрөгүң кысылып, эч бир нерсе жүрөгүңө сыкпастан, доп тар келип калып, кийген калпагы тарыраак келип калган учурда бардык адам сени таштап кетип калат. Ошол учур келип, ошол учур сени кыйнап жаткан болсо, я Раббым, я Аллах деген. Акчаң жокпу? Я Аллах деген. Бир нерсе жетишпей атабы? Я Аллах деген. Раббыңа бар. Билесин адамдардан баары пайда чыкпашын. Аягы келип Раббыңа барышын. Эмне үчүн пенделерге жалынасың? Эмне үчүн жардам күтөсүң? Жардам күтпөш керек. Эч кимден, эч качан. Келимени айт, зикирди кыл. Алла деген. Машалла, субханалла, табаракалла, ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Алхамдулилlah.